сіздерде бир да кымындай дагы сомнение болбош керек да. Мен муну жасай албай калам, жасайм деген нерсе болбош керек. Агайдын колунда окутасыздарбы? Значит, бир ийгиликке жетесиздер. Качан ошондой ийгиликке жетесиздер? Ишенгенде агай жана айтты го, ишеним болуш керек. Ушу ичиңиздерде ишеним болсун. Агай мага мындай деген да. Бирете сизден бирдеме чыгат. Бир эле сөз. Вообще ишенбейт элем да, агайды көргөндө титиреп кетет элем мен. Мен орун айтып берсем санап бите албайм да, чындап агайга келгенде. Ал оор жөнүндө сөз болбой койсун. Агайды көргөндө кол ушунчалык сүрдөйт элем, титиреп ыйлам кирип кетет эле. Анан агай айтты, сизден бирдеме чыгат, үретчи деп тамашалап айтты. Мен чындап чыга турбайбы деген ошол нерсе. Ошол ишеним мен алдыга жетеледи да. Агай мага айтты, себеби ким айтты? Башка бир айткан жок, агайым айтып атпайбы. Ошентип жүрдүм, бир күнү балдарым машина алып берип калды. Агай айтты, сиз права алсаңыз, сиз жөн эле айтасыз. Болду. Ошол менен мен айтат экенмин, агай айтып атпайбы? Оору экинчи орунга түшүп калып, биринчи орунга сени жетелеген нерсе чыгып калат да. Ушундай болушуңуздарды каалайм. Мындай максатты денеңгенен алдыга таштаңыздар. Жөн эле тренировка кылып эле кетем дебестен, мен дагы жок дегенде бир адамга пайдам тийип калсын деп. Өтө улуу адам, чында улуу адамдар жөн эле мындай эле баягы газеталарга жазылып, телевизорго чыгып, же бир жактарга чыгып, 100 адам мактаса, мактап койгон адам деле улуу эмес. Улуу адам деген бардык адамдарга таанойбу, тааныбайбы, бардыгына пайдасы тиет. Агайда бардыгы бар болбойт, теориясы дагы бар, практикасы дагы бар. Практикасы күндө 100 мал практика болуп атат. А теориясы, агайдын ар бир сөзү теория да. Ар бир сөзү. Ушудан пайдаланыңыздар. Аллах сиздердин астыңыздарга ушунчалык сонун улуу адамдар берип атабы, ушундан пайдаланып калыңыздар, чындап. Ушул залга чогулган адамдар силер эң бактылуу адамдар экенсиздер. Мындай караганда баарыңар деле сонун эле мен келсем, мен залга келгенде мен мынандай келдим. 2 ай мен агай киргенде чыкканда энергия түз басыңыз дейт эле да. Мен азыр ошол күндөрүн эстесем, ыйлам келет да, чындапчы. Анан ошентип агайда сакай мындай келет элем, себеби грыжа тартат экен, мындай боло албайт экенсиң, оңгайлашып кете берет экенсиң бир жака кышайт. Азыр эми бул күндөрдү эстесем корком. Агайыма чоң рахмат, Аллахым ыраазы болсун. Анан ошентип 3 жыл болду, 4 жыл болду, мен айдалар зал ачпайсыңбы деди да. Анан мен да кандамын да, мен агайга келип айттым, агай мен зал ачып атат, мен ачпайм дедим. Ачпай, мен жоопкерчиликти мойнума албагым келбейт дедим да. Десем агай күлүп отуруңчу, мерге келиң. Десем мерге отуруң айтты да. Айнурже, сиз жаңы келгенде кандай элеңиз, азыр кандай болуп калдыңыз деди да. А ушундай жакшы нерсени, ушундай ден соолукту, ушундай жакшы мен сиз адамдарга каалабайсызбы деди да. Анан мага бияка жетип атпайбы. Анан ошон үчүн агай сизге Аллахым ыраазы болсун дедим. Соолугуңуз мындан да бийик болсун агай, биз сиз менен сыйлыктанабыз. Үйгөңүзгө, бала чакаңызга, денеңизге Аллах дүйнө бактылык берсин. Өзү главный ден соолукту чыңдоо үчүн 60 башталат экен да, 60 жаштан баштап көбүрөөк күч алып, көбүрөөк ден соолук өзүң үчүн жашайт экенсиң. 60га чейин бала чакаң менен андай мындай болуп жүрө берет экенсиң. Анан биз көбүбүз эле 60га чыккандан уже кардык деп көп таштап берет экенбиз. Мына карасам, мен 60га чыктым, мен жүгүрүүнүн эмне кереги бар, басуунун эмне кереги, кардыкка көп эле мойнубуз сунуу берет экенбиз да. Ошон үчүн барган сайын көп эле эңкейип, же болбосо мынтип басып окшоп калган баардыгы ден соолугубузду таштап бергенден болот экен. Адам өзү 120-130га чейин ден соолукту чыңдап жашаса, ошого чейин жашайт экен. Эми чындап эле сонун залга келдиңиздер. Мен канча залдарга баргам, бирок агайдай масала, агайдай ар бир кесибин сүйгөн ушундай мен көргөн эмесмин да. Анан агай аябай өзүнүн кесибин сүйөт. Анан келген адамга ушундай аракеттенип көрсөтөт. Ушул немелер агайдын чындап жаштык каруу баарына тегиз карайт да. Жаш кыздарды ошо ийилчектигине байланыштуу тез эле шпагатка отуруп, тез эле эме болуп кетет да. Көп немелерге пайдаңыз тийип атат. Алладан кайтсын сизге. Дагы мына көп мындан да көп окуучуларыңыз болсун. Агайга ар дайым айтат элем, ушул агай жайылтып мектептерге кирдирсе деген ойдомун да. Азыр балдарыбыз көп эле интернетке кирип слабый болуп кетип атат. Энергия жок. Ушул немени изенмесе, бул эң көп энергияны топтоо да, агайдын тайзи. Ошон үчүн баары балдарыңызды ардап келиңиздер, баарыңыздар. Агай дагы чоң рахмат. Мындан да ишиңиз илгери боло берсин.